Алла Таала бизге көптөгөн нематтарды берген. Мындай коо жерлер, тоо таштар, суулар өзгөчө бизде Кыргызстанда. Ошондой эле бизге урматтуу туугандар, инсанга берилген дагы бир өзгөчө нематтардын бири бул акылдын, ой пикирдин берилгендиги дагы бул чоң немат да. Бирок ошол нерсе эгерде туура жака иштетилген болсо, ошол мактоого татыктуу болот да. Кээ бирде таң каласың. Инсан өзүнүн дүйнөсүнө, айлыгына, же болбосо жумушу жөнүндө өтө терең ойлонот, көп ойлонот, изденет. Сырттан келген адам, көргөн адам аны көрүп тамшанат, суктанат. Кана менде ушундай ой пикир болсо, кана менде ушундай гам болсо, кана менде ошондой аракет болсо деп таң калат. Бирок ошол адамдын акыры